Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү кайрылуу сиздер үчүн. Жакында эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Улай Тести деген пельмен чыгарган заводду тартып силерге тартуулаганбыз. Ошол заводдун жетекчиси атыны Улан Байке деди. Улан Байкебиз биздин үстүбүздөн арызданыптыр. Якобы мыйзамсыз съемка жүргүзүлгөн деп. Анысына макул. Азыр мен тергөөчү менен байланыштым, тергөөчү мага да чалды. Просто айта кетерим, Улан Байке, сиз бүгүн бизнесменсиз, мен сизди түшүнүп атам. Бирок сиз бүгүн элди улап атасыз. Аны да унутпаңыз. Экинчисинен, эртең да сиздин бала чакаңызды башка бир бизнесмен улап коюшу мүмкүн. Азыркы мага келип аткан маалыматтарга караганда, Улай Тести фирмасынын эттери экспертизага берилген. Лабораториянын тыянагы боюнча мертвечина деп чыгарып берилген. Бул нерселер аябай мындай элди көңүлүнө бура турган нерселер. Байке, элдин ден соолугун ойлоп коюшубуз керек. Экинчиден, урматтуу мекендештер, мен ар дайым айтып келем, бул проект, бул долбоор элдики, меники эмес. Элдин долбоору, ошондуктан эл билсин деп койгонбуз. Ошондуктан эртең саат түшкү 12ге тергөөчү бизди суракка чакырган. Кайдыгер болбогон байке эжекелерибиз, досторубуз, жалпы мекендештерибизди Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө колдоого чакырабыз. Келип бир колдоп бериңиздер, чтобы мындай адамдар көрүшү керек. Биздин эл кайдыгер эмес экенин билиши керек деп ойлойм. Ошондуктан мен силерге кайрылганга аргасыз болуп атам, анткени бул иштердин баары өзүбүздүн эл үчүн, өзүбүздүн келечеги үчүн. Эртең 5 август күнү саат 12:00-дө кайдыгер эмес жарандарыбызды, байкелерибизди, досторубузду күтөм. Колдооңуздар биз үчүн абдан маанилүү жана зарыл. Жалпыңыздарга рахмат мекендештер. Биз болгону миңдеген адамдардын арасынан суурулуп чыгып, элдин келечегин камын жеп аткан балдарданбыз. Жалпыңыздарга рахмат. Анын бир нерсени айта кетиш керек. Улан Байке, мен ашып барса, сиз эмне жолдор менен кыласыз, мен билбейм анысын. Ашып барса штраф төлөйм. Мен андан да качпайм. Бирок бүгүн бир Али менен тирешем деп атасыз. Эртең 100 Али чыгат. Аны да унутпаңыз. Мага окшогон балдары толтура бул өлкөнү. Бул мекендин кайдыгер эмес жаштары толтура. Байкес, мен сизге ачык эле айтайын, жана карапайым сүйлөп атат деп ойлобоңуз, мен сизге ачык эле мындай кайрылуу кылам да. Сизге окшогондорго биз жол бербейбиз. Сизге окшогон адамдарга бизди өлкөнү талкалашына, биздин жаштардын ашказанын бузушуна жол бербейбиз. Мен сизге ачык сөзүм. Мен билесиз, мен чындыкты бетке айтам, ачык айтам. Сиз мени көрдүңүз, уктуңуз. Ошондуктан мен сизди түшүнүп атам. Сиз менден сурангансыз видеону чыгарбачы деп. Мен андай кыла албайм деп азыр деле айтам, мурда да айткам. Мен намыска бекем баламын, Байке. Унутпаңыз. Мен ойлогом, бул съемкадан кийин Байке өзүнө жакшы бир жыйынтык чыгарат го деп. Тескерисинче сиз жыйынтык эмес, башка нерсе чыгарып алыптырсыз. Албетте, буйруса сотко барсаңыз, соттон да жолуго берем. Милициядан десеңиз, милициядан да жолуго берем, Байке. Мен намыска бекем баламын. Сизден мурда да качкан эмесмин, азыр деле качпайм. Аман болуңуз.